Жигули, кока-кока, Жигули. Эске салат сүйүбүздү, Жигули. Урматтуу кесиптештер, ырчылар, көк жигулинин эмне кылдыңар айланайын, тоноп кетсиңер го. Дөңгөлөөн бирөөңөр көтөрүп кетсиңер, моторун бирөөңөр, капотун бирөөңөр, күзгүсүн бирөөңөр. Көк жигули ал Союздун машинасы. Менин машинам мына Союздун машинасы. Ал мага керек болуп атат. Мен 5 мартта Таласта, Талас шаарында концерт коймокмун. 7-8 мартта Караколдо, Көлдө концерт коймокмун. А мен жүрө калдым, азыр жигулиси жок. Көк жигулиси жок, мен кантип барам аяка? Көк жигулини алып келип берип койгула, суранчы. Ана концерттин бүткөндөн берем, каалаганыңар айдай бергиле, каалашыңарча. Суранчы. Кошуна гүлү, кошуна гүлү, кызгандырган сени ошол гүлү. Рахмат, анда алдыңыздарга биздин агайыбыз, тосуп алыңыздар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Борончу Кудайбергенов. Рахмат, ассаламу алейкум, рахмат. Өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолуктуу болуңуздар. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге рахмат. Ар бир убакыт адам баласына ушунчалык бир белек кылып берилет экен. Ушул убакытты бүгүн ушул Ырысбек инибиздин чыгармачылыгына деп арнап, эшикте бороон чапкын болуп атса дагы урматтап сыйлап келип отурасыздар. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бакыт болсун, береке болсун. Небере чөбөрөлөрүңүздөрдүн жакшылыктарын көрүп, төрдө бактылуу, карлыктуу өткөрүңүздөр. Рахмат, кош келипсиздер. Ырысбек инимди чакырып коем, мүмкүн болсо кол чаап коесуздарбы, Ырысбек? Кут болсун. Агам силет Арабияга барып келген. Силет да? О, тиге. Баягы ихдина сыротал мустаким деп коебуз деп атпайбы? Элдин баары чурулдап, тынара көздү, эмнеге ошентип коесуң деп. Эме адашып бараткан арабка жол көрсөтүп койгонбуз да. Себеби сыротал мустаким деген ошо туура жол, түз жол деген сөз экен да. Ошон тынарга айтсам, ал болсо ихдина сыротал мустаким деп ийген экен, кошуп. Эргип кеткенби, сүрөөнү толук айтып ийген экен. Ошо менен чурулдашып жатып калдык. Болбосо арабтар деле бизге эме адашып атасыңар деп жол көрсөтүп атпай туруп, биз деле көрсөтүп коелу дегенбиз да. Ошо менен түшүнүшө албай калдык окшойбуз. Ден соолук. Врачка. 50 жаш, аябай жакшы жаш болот өзү негизи. 50 жаш бул 50 жашты өткөрүп атпсың эми, көпчүлүк айтты да, мындай 50 жаш эми сен 50ге чыгып калдың да деди да. Анан эми сен 50ге чыгып калган менен 60ка чыккандарга сен молокосос элесиң да. Жаш эле боласың дегеним. Ошон үчүн алдыда дагы көп ийгиликтерди жарата бер. Баяман ким? Али Султан. Ичине эмегеске тоюңузга бир аз чыгармачылыгыңызга эми калпак кийип коелу, туура түшүнөсүз, Мамон. Калпакты биринчиге. Бисмилла. Размеринке да? Калпакты размеринке. Ошо айтам, ошо мага алып келип кийгизишкенин айттым эле, чоң калпакты эмне кийгизип атышат деп. Көрсө ар нерсенин өзүнүн ээси болот экен да, табылат экен да. Туруп, мага алдыгы эме чапан болуп калат эле да. Санки акрас экен. Азыр эшик ичине сууп калды, ичинен кийип аласың да. Ошону айтам. Жүрөгүбүздө жакшы каалоо тилектерди гана айтабыз. Өзү жанагынтип туура эмес сүйлөп алсаң аябай эме болот да. Элдер дагы жанат кечирим суратат, ошондон. Ошон үчүн ойлонуп сүйлөш керек экен да. Мисалы аксакалдар сен 50ге чыгып атпайсың, мынан ошо юбилейге барып калсаң көпчүлүк мынтип беришет го. Бирөө чыгат дагы 60ка чык дейт, бирөө 70ке чык дейт, анан көңүлүңдү көтөрүп коеюн деп бирөөлөр чыгып анан 100ке чык десе, бирөө 120га чык, анан 150ге чык эле дей беришет го. Мен бир нерсе айтайынбы? Муну 100ке чейинкиси каалоо болот дагы, 100дөн ашканы каргоо болуп калат. Жан билиш керек да, себеби дегенде мындай да.
Елестетсең 100-кө чыксаң, досторуңдун баары кетип калат, өзүң жалгыз калып каласың. Байбичеде кетип калышы мүмкүн, эми өзүңө керек болуп калса да. Елестесең 100-кө чыксаң, эч ким жок, өзүң жалгыз эшиктин алдында отурасың. Моло таштай болуп, жалгыз. Сен менен эч ким сүйлөшпөйт. Анткени сен менен сүйлөшкөнгө кызыгып эч ким сүйлөшпөйт да. Анткени ал учурда эле уже компьютерлешип кеткен болот. Сенин көргөн заманыңды алар көргөн эмес. Ошон үчүн жана байкайсың, эшиктин алдында отурган аксакалдар ар өткөн, бир өткөндөр чакыра берет го, ой, балам, бери кел. Кайка баратасың? Анан сүйлөшкүсү келет го мындай. Тияка баратам, эмнеге баратасың? Ошо жумушта баратам. Ким баласысың? Баланчанын баласымын. Эмнеге анын баласысың эле дей берет го баягы. Сүйлөшкүсү келет да. Зеригет да, жалгыз каласың да, 100-ке чыкканда эле. 120-га чыкканда балдарың кетип атса, сен дагы жашап атасың. 140-ка чыкканда, неберелериң кетип атса, сен дагы жашап атасың. 150-ге чыгып алгансың. Жамандыктын жашагандай болупчу. Жер титиресе дагы сенден көрөт, гарантия берет. Чын айтам. Кургакчылык болсо дагы ушу Ырысбек дейт, ушул өлбөй койду дейт да. Бала бакырга небере чечеси өлүп атса, бул дагы эле жашап атса. Анткени жана тойго келгендер бата берип койгон да. 150-ге чыксын депчи. Ошондо сен эмне кыласың айтайынбы? Сен ошондо жанагы тойго келгендердин баарын ар бирин кыдырып үйүн. Ар бирине барып өзүң ат душу бата бересиң. Илайым силерде 150-ге чыгып калгыла деп. Себеби ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот экен. 100-ке чыкканыңча бала бакыраң жашына урмат сый менен алып баргандан кийин узатып коюш керек экен да. Ошондо кадыр баркың болот экен. Эгерде 150-ге чыгам деген ниетиң болсоң, анда сенин пенсияң жата бир 30 миң, 40 миң, 50 миң доллар болуш керек да. Ошондо сени талашып багышат. Очередке туруп, келиндер талашып, мен бул жолкусунан мен багам, сенге чегинип болсун, мындай турду очередке туруп багышат да. Болбосо имандуу болуш керек балдар дегендей, Балдар имандуу болсун, ишиңе ийгилик болсун. Тамаша. Кол чабуулар менен узатып коебуз. Ырысбек. Десоқты олыңыздар да жол. Негизи эле өзү пенденин оозунда болсо Алланын кулагында дейт. Абайлаш керек экен. Ушу юбилейлерге барганда же ушу свадьбага барсак, мен көбүн тамада болуп жүрөбүз. Көп угам да мындай 2 жаш үйлөнүп атса, өзүнүн эң жакын адамдардын баарын чакырып, жакшы көргөн адамдарын чакырып, бир жакшы сөз угайын десе, өкөнү тургузуп алып анан турабыздан чыгып алып айтабыз. Ушу 2 күнөөкөргө айталы дедик эле дейсиңер го. Шуну мен ойлоно берем да, бул экөө күнөөкөр болуп, эмне силерге айтпай үйлөнүп алдыбы? Неге күнөөкөр болот экөө? Же силер эмне күнөөсүнө свидетельсиңерби? Күнөөкөр деп ким айтат? Эгерде ошо үйлөнүп аткан баланын же кыздын бир күнөөсүн көрүп калсаңар, анда имеете право айткангачы, мен буларды билем, бул экөө күнөөкөр десеңер болот. А силер эмне айтасыңар күнөөкөр деп? Аны ошон үчүн эмне кылыш керек? Ал үйлөнүп аткан балдарга айтыш керек. Ушул экөөнүн жакшылыктын себепкери, ушул экөөнүн аркасынан биз ушуларды ырыскылаш болуп чогулуп отурабыз деш керек. Бир тойдо невестанын подружкасына сөз берсем, алда чыгып алып, ушу күнөөкөргө айтайын дедим эле, дедилер. Мен тамашалап, бул эмне күнөөкөр болуп, сен албай муну алып алдыбы дедим да. Жиним келди да. Неге күнөөкөр болуш керек эле? Экөө баягы күнөөсү жок, таптаза, экөө үйлөнгөн атат да. Жаңы үйлөнгөн атса, баары чыгып алып, ушу күнөөкөрлөр эле дей беребиз да. Каалоот эле айтканда байкашыбыз керек экен да. Анан апаларды деле юбилейге барганда мынтип беребиз го. Жөнүн айтсак болот да. Апа, көп жашаңыз, балдарыңыз имандуу болсун, неберелериңиз имандуу болсун. Ушулар эшикке чыгайын десеңиз, калошуңуз түзөп турсун, ысык суу даярдап турсун, ысык чай берип турсун деп айтыш керек да. Антпейбиз биз. Баары чогулуп алабыз дагы. Неберелериңдин тапочкасына тайгаланып, богуна тайгаланып, бул, по-моему, карго, бул каалоо эмес. Элестесеңер, 80-ге чыккан кемпир тапочкеге чалынып, анан богуна тайгаланса, ал соого албайт ал. Бул деген сөз же чалканган кет, же көмкөрөнгөн түш деген эле сөз бул. Каалоо эмес бул. Бул, по-моему, абысындардын ойлоп тапкан эмеси болсо керек.
желаниясы болса керек. Ошон үчүн бирдеке айтыштан мурда не аш керек экен? Ушу кабыл болуп кетпесе экен деп айтыш керек да турат. Ошон үчүн мен эмнени айтам? Ырысбекке чыгармачылык ийгилик каалайм, өмүрү узун болсун. Сахнадагы чыгармачылыгы дагы узун болсун. Сиздердей мына ушундай көрөрмандар, бир туугандар убактыларын бөлүп келип, дайыма ушинтип кубаттап, кол чаап турсун. Да бир жолу Ырысбек жигитибизге кол чабуулар болсун. Аксакалдар мына убактыңыздарды бөлүп келип отурасыздар, аталар, апалар, өзгөчө мына улуу кишилер, сиздерге рахмат. Бир аксакал киши баягы той болоордо даярданабыз го, анан ата чоң ата тордо отурса, анан келип алып астына отуруп алып сүйлөнө беребиз да. Куда тияктан экен, буяктан экен, баланчы ресторанга өткөргөн табыз, миткен табыз, тигин даярдап табыз, жылкы деп эле сүйлөшө берсе, аксакал чоң ата тойго аябай баргысы келиптир да, 80ден өтүп калган окшойт. Тойга эми барайын ушу неберем тойуна деп даярданып атса, той болот деген күнү баары келип алып баягы аксакалды чоң атаны эчиткиси келбеген окшойт да, маны ким жетелеп жүрөт, ким карайт деген окшойт. Баары эле бирден келип алып, ата эми сиз эми үйдө эле отуруп туруңуз эми. Эми кыйналбайлыңыз, аякта таңкатын, карса көрүш, чуручу, музыкасы, сууган үстүнө ооруп каласыз, кечке отура бересиз, 6 саат, 7 саат, белиңиз ооруйт деп ушинте берген го. Баргысы келип атат да тиги, ачуусу келип кетти. Балдарын карап, жиниме тийбегиле айтып коеюн. Көп жиниме тийбегиле. Азыр ошол жерде колуңарга өлүп берем, эчиңер тойго барбай каласыңар деп коет дейт. Андай азыр коркутуп болсо дагы ушу концертке барам деп болсо да келген аксакалдарыбызга дагы рахмат. Апаларыбыздан дагы бар го, мындай бир апабыз маршруткага чыга калса, аябай киши көп экен да, ары түртүшүп, бери түшүп, жүдөтүп ийген го. Жүдөтүп ийсе апабыз ачуусу келип мынтип коет дейт. Мен го кызым кына кетип атам, моулар жанталашып каяка баратат деп коет дейт. Мындай түртүшүп атып болсо да Ырысбектин концертине келгениңиздерге дагы рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Көңүл деген жакшы да, мына көңүл деп ушул жерге келип отурасыздар. Ушу урматтап сыйлап Ырысбектин чыгармачылыгы депчи. Өзгөчө көңүлдү мен аял менен эркектин ортосунда көңүлгө аябай көбүрөөк көңүл бурам да. Уруш эмнеден чыгат десе, көңүл. Кичинекей эле нерседен чыгат экен, мен байкадым. Бир чайник жөнүндө ойлодум өткөндөчү. Бир болбогон бир чайник үчүн уруш чыгат экен да. Мен айымдар сиздерге айтайын, эме билип алыңыздар, эркектердин ой жүгүртүүсү кичине башкачараак болот, түз прямой мындай ой жүгүртүп алышат. Анан көп нерсеге алаксып биз унутуп калабыз. Жигиттер силер билип алыңыздар, айымдар ар бир нерсеге кичине, ар бир майда нерсеге маани берет. Табият өзү ошондой жаратып койгон. Кичине нерсеге маани берет, анан кичине нерсеге таарынып калат. Мисалы бир чайник деп коелу. Үйгө конок келмек, күйөөсү көчөгө чыгып кетип атканда, 2 күндөн кийин үйгө конок келе турган болсо, аял айтат күйөөсүнө, биринчи күн жөн эле айтат. Неме, бүгүн көчөдөн келатканда унутпай, үйгө жана кичинекей кызыл чайник ала келесиңби? Эме, 2 күндөн кийин конок келет го, чайник тешилип калыптыр десе, эркегимди деп айтабыз. Жөнөкөй эле суроо да. Чайник, хорошо, макул. Келет базардан кире ала келейин деп койсуң, анан кечке жүрөсүң, жумуштар аркы берип бошобойт, кечинде келет унутуп каласың. Үйгө кирсең, сүйлөшүп кандай иштер эмне болду дегенден анан сурайт. Чайник ала келген жоксуңбу? Дейт анан. Каякта чайник ба, эркек ба? Эртең ала келейинчи дейсиң ба? Кичине күнөө эле сезесиң. Унутуп калыптырмын атышка. Макул, эртең алып келейин дейсиң. Аял ишенет. Эртең алып келет экен дейт. Дагы кетип атканда дейт. Чайникти унутпайсың да? Болду. Чайникпи? 2 алып келип берем. Болду, ошойдо кетесиң, жумушуңа жүрөсүң, да алаксыйсың, ишиң болот, болбойт, настроениең жокпу, реке болуп коюп келесиң. Келсең аялың дагы карайт анан. Эшиктен киргенде колуң карайт. Чайник кырып турат да. Эркек өзү чайник да. Чайник экенин билбейсиз, чайник күтүп атасыңар да. Анан тиги чайник келип атат, унутуп калган ал. Эштен киргенде мынтип өңү бузулат, майда нерсеге майни берет, айттым го, уже эртең конок келген атпай, тем более. Мындай келет да, кандайсың десем, жакшы. Чайник кана. Уже 3-чү тон көтөрүлөт уже, жини келе баштап. Чайник кана дегенде, тиги чарчап келген курсага, ошо күнү жол болбой калган. Алда жини келди. Каякта чайник. 2 күндөн бери кайра кайталап айтып атам го, болгону бир кичинекей чайник. Кайра какшап атам го, чайник эле чайник ала келген жоксуң, чайник деп.
Енең дұрай, чайның мені той құстың енең дұрай. Қаяқтағы чайның енең дұрай. Өзің алып албайтын чайниктен. Қатын ішін араластырып әлі. Чайник іздеп жүр еркен бұл шақтан. Чайник той құсты енең. Bir yerden bir nersen bilip alыңыздар. Жігіттер. Айымдар бірінші сіздерге айтады. Қайда чайник? Дейді қой. Еркектерде ушундай мүнөз бар. Чайник, кишини той құсты дейді. Мындай бұрылады қой, бияқта ұрып тұрып. Барбы жегенге бірдеке дейді қой. Дегенде еркек бірінші маяқтан чайник деп қиқырып тұрып бияқта бұрылғанда уже ұнытып қалады азырқы қиқырған. Себебі направление уже құрсаққа кетті. Психология біліп алыңыздар, еркектер шыны. Ошол учурда қайда чайник дегенде аян уже тарынды. Тарынғанда, аялдар білесіңіз, тарынғанда ол башының ішіндегі екі тамыр үзіледі. Үзіледі дағы. Ушул бойдан ушундай ылды ішет. Мынандай болады мо жері. Біліп алыңыздар. Айттым ғой жаңа, бұл бияқта ғана. Қайда тамақ дегенде уже ұмытып қалды да отпайын ба. Сіздер аны білбейсіздер де, тарынып алыңыздар. Тұра. Ошол бойдан аялын не қылады? 3 күн тарынады. Анын 3 күн тарынып жүргенін белки чайник вообще билбейді. Вот самый главный шунда. Вопрос шунда. Ал билбейді. Ал чайник потому что. Билбейді. Ошол учурда силер не кыласыңар? Подружкага телефон чалып. Тигил 2 күндөн бери чайник ала кел десем, биринчи күнү макулду, экинчи күнү 2 чайник алып келем деп айтпады. Көрсөк акшыктап аткан турбайбы? Үчүнчү күнү 2 чайник эмес, эчтеке чайник жок келбедиби деп ага чалып, тарынып, ыйлап. Ошентип атасыңар го? Ошентип атканда берки чайник эчтеке менен иши жок, башка чайниктер менен бильярд ойноп жүргөн болот. Силердин не кылдыңар? 3 күн тарынбадыңар. Силердин 3 күнүңөр бекер кетпеди. Потому что силер билбейсиңер да эркек жана биякты караганда унутуп калган. Билиш керек. Эркектин мүнөзү ошондой болот. Биз бияк болуп калганда тарс этип эле башка нерсеге направление кетип калдыңар. Силер тарынып алдыңар. Ошон үчүн силер мындай кылыңар. Чайниктей эле мамиле кылыш керек. Силер жана нервиштетип, ыйлап, телефон чалып. Ана булар аялдарда да ушундай психологиясы ушундай. Ошо чайник үчүн ажырашканга чейин барышат булар. Кадимкидей ажырашканга чейин. Болгону бир чайник. Чында? Ажырашканга чейин даярданып, мурдакы сенин архивдеги окуяларыңды алып чыгып, окуяларыңдын баарын алып келип. Бирок жигиттер билип койгула. Чайник тап келип койгонуңарда, силердин Жамила экөөңөрдүн жүргөнүңөр жөнүндө айтылмак эмес. Чайник бардык нерсени сууруп чыгып, маңдайыңа алып келип туруп, бүтүндөй өмүрүңдү көз алдыңа алып келип койгондо, колуңда чайник жок болгонуна бушайман болосуң. Ошон үчүн аял заты алып кел деген нерсени алып келип койгула, тынч жашайсыңар. Сиздер мындай кылыңыздар, сиздер мындай кылыңыздар. Жанатып, тарынып, ыйлап, ден соолуңарга зыян болуп, ушинте бергенден көрүлү, жөн эле айткыла. Эгерде эртең чайник алып келбесең, скандал болот деп койгула. Эркек ошол сөздү, прямой сөздү туура түшүнөт дагы, биз скандал болушту каалабайбыз. Эртеси сөзсүз бир чоң чайник, анан кичикей чайник алып келип беребиз. Рахмат. Чайниктердин кээ бирөөсү чапкысы келбей чапты да. Тамаша келиңиздер. Мен бир эки ырдап берейин.
50 жаштан өткөндөн кийин тиги ким айтып атпайбы переходный возраст болот экен деп анткенси башкаларга көңүл бура баштайсың деген сыяктуу дегендей болуп. Кайрат Нуртас деген жигиттен сени сүйөм деген ырын кыргызча которуп койдум эле, ошону эми кыргыздар да жакшы көрүшөт экен. Ошону тартуулап берейин, кабыл алып коесуздар. Билген болсоңуздар кошулуп турасыздар дагы, телефон болсо бүтүп алып да тартып турсаңыздар да болот, Biz de yaşlarga okşap koyalım. Kana gettik. Seni suyam, sende hiç kim bol albayt ko, seni suyam. Mende hiç kim süy albayt ko, жүрөк кыйналат, сезимдерим ыйлайт ko, seni suyam. Көңүл күйүп, түшүмдө да дагы деле сагынамын сени күтүп. Жүрөгүмдү черкилеп ойноп, ушул түйүн кандай түйүн экенин чечүү кыйын. Seni suyam, sende hiç kim bol albayt ko, seni suyam. Mende hiç kim süy albayt ko, жүрөк кыйналат, сезимдерим ыйлайт ko, seni suyam, seni suyam. Sende hiç kim bol albayt ko, seni suyam. Hiç kim süy albayt ko, жүрөк kıynalat, сезимдерим ыйлайт ko, seni suyam. Ушул экен ар бир ырlarıma seni кошуп өтөм. Эмнеге бардык ошондой болду десем, анын бардыгынын чечими ушул экен. Seni suyam, sende hiç kim bol albayt ko, seni suyam. Жүрөк кыйналат, сезимдерим ыйлайт ko, seni suyam, seni suyam. Sende hiç kim bol albayt ko, seni suyam. Mende hiç kim süy albayt ko, жүрөк kıynalat, сезимдерим ыйлайт ko, seni suyam. Sende hiç kim bol albayt ko, seni suyam. Mende hiç kim süy albayt ko, жүрөк kıynalat, сезимдерим ыйлайт ko, seni suyam. Рахмат. Спасибо. Thank you. Жүк болсын, Жүк болсын. Өмір білінбей өтіп өткен 3 күндік жашап отып қойып өткенбіз. Бірөөсі кечегін көтіп кеткен уақытыбыз
жакшы кылдыкпы жаман кылдыкпы кайрып ала албайт экенбиз. Бирөөсү бүгүнкү күн, мына бүгүнкү күнү бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп жакшы жашаганга аракет кылабыз. Ал эми эртеңки күн белгисиз экен. Ошон үчүн келиңиздер. Мына ушул 3 күндүк жашоодо өтүп аткан өмүрдү барктап, баалап жүрөлү деп сиздерге Өмүр деген чыгарманы тартуулайм. Кабыл алып коесуздар. Муну угуп отурсаңыздар болот. Көк чыкканда бир кубанып, чөп чыкканда бир кубанып, өмүр өттү суудай агып, суудай агып. Кызгалдака бир кубанып, кызарганда бир кубанып, өмүр өтөт суудай агып, суудай агып. Көк асманда бара жатат өмүрүмдүн жылдыз агып, жетем деген арман жолу бара жатат жылуу зарып, жылдыз жанып, жылдыз жарык, жылдыз жарык. Досум менен кездешкенде эскин эстеп чың кубанып, өмүр өтөт суудай агып, суудай агып. Өсөм деген уулду багып, кетем деген кызды багып, өмүрлөр да өтүп жатат суудай агып. Көк асманда бара жатат өмүрүмдүн жылдыз агып, жетем деген арман жолу бара жатат жылуу зарып, жылдыз жанып, жылдыз жарык, жылдыз жарык. Көк асманда бара жатат өмүрүмдүн жылдыз агып, жетем деген арман жолу бара жатат жылуу зарып, жылдыз жанып, жылдыз жарык, жылдыз жарык. Кайран өмүр катуу сүйгөн, кетесиң сен бир күн барып, өмүр өтөт суудай агып, суудай агып.